Кеттік пе? Бұл напитоктарда сөзсіз түрде мыйзам талаптарына лайық марка болуш керек. Вот эти стаканчики водку без марок продают здесь? Марка жоқ. Марка жоқ. Марка жоқ албаш керек да. Анан биздечи 10 000 сомдук, 15 000 сомдук маркетинг коннектор бар экен, Ошолордун акчасын алып өзгөртүш керек. Башка чара кылып туура. Жок, маркасы жоқ келип атат да. Маркасы жоқ келип атат. Салык. Көрдүңбү? Ушул түшкөн акча каражат зарплата мамлекеттин. Пособие. Экиде бюджет образующий эң чоң бизде орган бар. Бирөөсү таможня болсо, эң чоң бүгүнкү налоговый системасы. Так, байке, биз мындай салык кызматы билесиздер. Бир маселени, тиги ичимдик сатасызбы? Жок. Жок, эми мындай да, чындыкты айталы, байке. Чындык. Эми болор. Сиз өзүңүз пайдаланбайсыз. Бул караколдон келген самогон. Буну баардык жерден биз кармап атабыз. Айтасың, бизден өтпөйт деп. Мына сенден контрабанда как положено эле өтүп атат. Сага чейин сатып атат. Биз давай оформлять. Жүргүлө. А шербет деген ал кайсы биздин производительби? Да. Шербет, топ-ночь и ушу үчөөнү барганда текшересиңер. Бакыт. Жакшылап кара. Марканы таптыңбы? Беркинде тамекилер сатасыздарбы эчеке? Evet. Biz şu markalarda tekşeri boyunca Atay meraprijatı 3 gün burun, 4 gün burun başlagamız. 4 gün burun başlap Atay'ın echkimge aytpay, gelip tekşereli, bir paradak navat etip koyuldu. Mana hazır magazinlerдің barına girsek, el degen el, elden eşitike жаш бүт para айтады. Seni gelip eskертип койгон деп. Начальник балыкчы строгий выговор. Макул барып оформить етесіңер. И замана тоже. Магазиндегилер акырын бизге шуурап атат. Көрүнүштерге караганда булар патриот болуп атпайбы? Детский питанияга кирбейт. Бирок ушуну детский питанияда оформить этип алып, схема, атайын схема, салыктан кетиш үчүн. Маркировка бар, перемешка жок. 95. Бензинде бар ма? Жолго болуп калган азыр. Бар деп чыкты маркировкасы. Газпромдукун текшердик, Газпромдукунан баардыгы маркированный чыкты. Азыр эми жанындагы Жунда деген заправканы текшерип атабыз. Баягы бирөөндө болуп, бирөөндө болбой калышы мүмкүн да. Азыр жыйынтыгын биздин учкун ишканасынын лабораториялары айтат маркировканы. А маркировка бул баягы коомчулукта түшүнүктүү болуш үчүн бул атайын ошо нефтепродуктуну салыгын жашырып, бензин деп солярка сатып, солярка деп бензин сатып, экөөнү аралаштырып дегендей. Салыгын төлөбөй, ушул заманбап технология бул маркировка, нефтепродукт ушул. Азыр анализин чыгарсак деле бакыра беребиз. Бак колуң эмне тетирип атат? Сүрдүп атамбы? Умар. Мына. Сен продуктуну да карай бербей, нефтине да карап турсаң, бул дагы адамдардын тиги Самый главный күндө биздин жарандарыбыздан алып аткан бул канча деген машиналар коюлат да. Туура алыш керек да. Каяктан билебиз биз? Действительно 80 туруп кетип атат машинасы. Жарандарыбызга бардыгын текшерип, ошол төлөп аткан акча каражаттын дагы туура үнөмдүү болуш керек да. 92 ми 92, 95 ми 95 алыш керек. Ким? Балыкчы. Жетекчи бергенчи. Чарасын көргүлө, анан мага далаш бересиң. Макул, Бул эми туурабы, туура эмеспи? Булар көтөрүп атпайбы? Аралаштырып туруп 95 менен даже жанагы аралаштырып салып атат мында ачык. Ким? Бакыт байке. Өзү? Баары бир бол мыйзам бузууда. Бузуу. Өзү вообще по идее 95 менен немен аралаштырып атат да. Бакыт, поэтому же присадка чыгып атат. Они в 95 они печное топливо завозят и из него делают дизель, да? Ну да, но это же нарушение. Они же от налога же уходят, правильно? Качество. Да, качество. Умар. Биздики качество керек. Умар. Качество. Көрдүңбү? Көрдүңбү? Ким? Теңи зыян дем алганга, теңи таза. Теңинен көбү, даже 60% жунданыкы зыян. Болгон маркалар. Мына ушул компанияларды чакырып туруп. Так, муну кимден аласыз? Муну? Сүрөткө тарт ким? Сейит. Более порядок болуп калыптыр.
7-8 ай мурундай көрүнбөйт эле. Сырткыда көрүнүп калчу эле, бирок атак астынан басып ачып турабы. Июль айыныкы кандай кетип атат? Сахарашада жайыш. Жакшы элеби? Эме 70 миллиондан 100 миллиондан ашып кетет. Bir ayda 70 milyon, bir ayda 100 milyondan ашып. Токтомдондойбуз. Сейт. Ушул сезон маалы июль-август маалында абдан көп соода ушул көл өрөөнүндө болот. Ошондуктан биз азыр жалпы учкун менен учкун мамлекеттик ишканасы бар, алар акциз даярдайт. Ошол акциздер кандай колдонулуп атат? Бизде соода сатык тармагында ошол акцизи жок, салык, мындайча айтканда, салыктан төлөбөгөн кандай продукциялар бар, баарын карап чыктык. Ошонун жыйынтыгында Бишкекке барып, ошол акцизни марка колдонбой келип бияка дүкөнчүлөргө сатканга таратып кеткен компаниялар менен иш алып барабыз.